Саламатсызбы? Менин суроом төмөндөгүчө. Көп кабаттуу үйдүн астындагы жер бул жалпы жашоочуларга тиешелүү болот. Ал эми биринчи кабаттын жашоочусу өзүнө кошумча үй салып алды. Мисалы, гараж, сөрү, очокторду куруп алды. Ал эми ошолго сура келгенде ал өзүнүн мыйзамдуу экенин көрсөтөт. Бир ошол мыйзамдуу болсо, ал кайсыл мыйзамдын негизинде? Түшүнүктүү. Өзүңүз айтып жатасыз, көп кабаттуу үйдүн жерлери бул жалпы менчик, жалпы үлүштөгү менчик деп айтып жатасыз. Бул эң туура. Сиз айтып жаткан жерлер, ошол сарайлар, гараж коюлчу жайлар, алардын бардыгы ошол көп кабаттуу үйдө канча демек жашоочу жашаса, алардын бардыгынын тең үлүштүк менчигине кирет. Эгерде биринчи кабаттагы демек жашоочу ал жерге кошумча бир курулма кура турган болсо, анда сөзсүз түрдө сиздердин макулдугуңуздарды алып, колдоруңарды топтоп, андан соң архитектурадан макулдук алып, андан соң курууга макулдук берилет. А сиз айтып жаткан бул очок, сөрү сыяктуулар булар курулма эмес. Буларды мындай алып койсо болот. Мындай айтканда, убактылуу койгонго укуктуу. Ал жерге сиз дагы койсоңуз болот. Ал жердин жашоочуларынын мындай ар бири өздөрүңөр каалагандай, өздөрүңөр мындай бири-бириңер менен макулдашылган түрдө ал жерди пайдалансаңар болот. Мындан сырткары подъездер, тепкичтер, атайын лифт болсо эгер лифттер, булардын бардыгы жалпы пайдалануучу жерлер. Жалпы менчик үлүш бардыгыңар акылуусуңар. Эгерде ошол жерди бир адамга алсак, очок курганга же болбосо дайым ошол жерге бир гараж курганга берсеңиздер, анда ал нерсени да өзүңүздөр өз ара чечсеңиздер болот. Кыргыз Республикасынын Турак-жай кодекси 21-бирене көп батирлүү үйдөгү бириктирилип же улай салынган жайдын менчик ээсинин укуктары жана милдеттери баштапкы долбоордо каралбаган жана имараттын конструктивдүү бөлүктөрүндө же үйдүн жанындагы жер участогуна кошумча куруунун натыйжасында пайда болгон көп батирлүү үйдөгү турак-жай же турак эмес жай бириктирилип же улай салынган жай болуп эсептелинет. Бириктирилип же улай салынган жайларды куруу көп батирлүү үйдүн бардык турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин макулдугу менен мыйзамдарда белгиленген талаптарга ылайык жүзөгө ашырылат. Бириктирилип жана улай салынган жайлардын менчик ээлери көп батирлүү үйдүн жалпы мүлкүнүн менчик ээлери болуп саналышпайт.